Өткөнбү? Ал талаш жер катары. Жок, өткөнбү? Өткөн эмес. Өткөн эмес. Өзбекстан тарап менен биз 72% чегараны тактаганбыз. Өткөн эмес болсо эмне үчүн жарыялабайсыңар момундай деп. Мадумаровдун протоколун мындай маңдайыңарга клейт этип алып жүрөсүңөр. Эмне үчүн ошону чыгарбайсыңар? Үңкүртөө. 10 күн мурда эле булар келип 17 күн эле биринчи күн эле конфликтте экскаватор тракторлорун алып келип өздөрүнүн территориясына окопторду казып, позицияларды даярдай баштаган ачык эле. Жат! Биз деген башка бир мамлекеттерден ушундай зависимосттан чыгышыбыз керек, карызды төлөш керек. Биргеликте ушундан чыгыш үчүн биз деген ар бир кыргыз патриот болуш керек. Не кысыңа безиклерим? Аз болсо нахуй. Attı. At отат. Ver baba. Jat! Çıngız al. Kilomat bas. SPG vur! Atmaysın! Автомат ver. Ok ver. Okuşuna koy. Başından nokta eline. Tart beka. 28 апрель күнү эртең менен саат 10:20 чамасында Тажик Республикасынын жарандары келип, бизге тиешелүү жерге мосттун үстүнө өзүнүн байкоо каражаттарын стратегический объект биздин кайтарган жакка карап кое баштаган. Биз айта кетчү нерсе, бул Тажик Республикасынын мындай провокацион ишке баргандыгын заранее билгенбиз. 10 күн мурда эле булар келип 17 күн эле биринчи күн эле конфликтте экскаватор тракторлорун алып келип өздөрүнүн территориясына окопторду казып, позицияларды даярдай баштаган ачык эле. Окуя башталганда таш ыргытуу менен эле болот деп биз бир күн алдыңкыда эле сезип даярдыкта турганбыз. 29 күнү саат 13:50 чамасында таш ыргытуу башталгандан баштап эле булар ТОЗ-8 охотничий мылтыктарды колдоно баштады. Биздин элдер ызычууда байкалбай бир мен көргөндөн 10 адамга жакын огнестрельный жаракат алды. Жаракат алгандан кийин алар уже биздин границага тебелеп кирип, уже жакындай башталганда автоматтын үнү чыгылды Тажик тараптан. Тажик тарап автоматты атты биз жака. Биз гарнизондун кароолдук уставдын негизинде сакчы асманга эскертүү менен ок чыгарганда булар жактан уже залпы бардыгы позицияда даяр турган экен, биз жака ок чыгарды. 2 мүнөт өтпөй эле уже минометтер түштү. Минометтер биз турган позицияга эмес, биздин жарандар топтолуп турган жерге түштү. Тилекке каршы бир жерде 12 жараныбыз, бир жерден 4, анан бир жерден 1, жалпысынан головнойдун ушул тегерегинен 17 жаран бир минометтин жарылуулар менен каза болуп калды. Уруш 6 саатка согуш токтолбоду. Бүт өзү граница жерде бул курал менен болуш керек эле, стрелковый оружие менен. А булар курал колдонуу эрежелерин, чегарадагы курал колдонуу эрежелерин бузуп, бүткүл күч каражат менен, минометтик эсептер менен, АГС, жардыруучу заттар менен, РПГ бүт топтук куралдар менен курал колдонду. Өткөнбү? Ал талаш жер катары. Жок, өткөнбү? Өткөн эмес. Өткөн эмес. Өзбекстан тарап менен биз 72% чегараны тактаганбыз. Өткөн эмес болсо эмне үчүн жарыялабайсыңар? Момундай деп. Мадумаровдун протоколун мындай маңдайыңарга клейт этип алып жүрөсүңөр. Эмне үчүн ошону чыгарбайсыңар? Үңкүртөө. Бүгүнкү күнгө чейин. Урмат Адакай Эмсенбаевич, мындай коомчулукту башка тарапка бургайлы да. Конкреттүү Тажикстан маселе боюнча болуп атабы, ошол боюнча. Мен айтып атам. Протоколдун күчүн айтып атам мен. Протоколдун күчү. Протоколдун күчүн биз тааныган жокпуз. Тажик тарап таанып атпайбы? Бүттү. Тажик тарап ошонго таянып, бул биздин жерде. Бул бойло бийлик ошол негиз катары карап атат да? Жок. Бийлик өзүнүн алсыздыгын башка тарапка буруу. Кече Айбалаев кайра какча болуп туруп, бир журналист аябай сабаттуу экен. Ошол протоколду кыргыз тарап тааныбаган болсо, ал күчкө ээ эмес го десе,
туура ал документти билбейт экен, бирок күчкө ээ эмес экен деген жерин бардык жерден кыркып салышкан. А бизде сакталып калган. Керек болсо ошону көрсөтүп коебуз. Булар мен Мирлан мырзаны мынтип айтам да. Эми сабатсыз десем капа болушат, бирок өздөрү иликтебей туруп, бирөөлөр ушундай деп айтасыңар десе, ошону бекем кармап алып атат да, эртең уят болуп калабыз дебей атат да. Ушул эле Мирлан мырзага берген суроону сизге жолдогум келип атат да, жанагы рычагтар жөнүндөчү. Биз кандай таасир эте алабыз азыр? Мисалы караңыздар. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирген эки өлкө, Америкадагы, Кытайдагы. Бирок бири-бири менен согушуп атпайбы? Кандай согуш болуп атат? Экономикалык согуш болуп атат. Товар. Эгерде тажик тарап керкейип, мына кечээ көрдүңүз, биздин вице-премьердагылардын көзүн карай албай атат, жер карап шылкыйып. Ошондой азаматтардын жибериш керек ошол сүйлөшүүлөргө. Өздөрүнөн өздөрү коркуп, айрыкча вице-премьер бир да көзүн көтөрө албай атат. Столдон башын көтөрө албайт. Эмне үчүн? Себеп. Биз кандайдыр бир себеп бар. Сырдуу себептер бар. Кандай мисалы сырдуу? Эми алар массалык маалымат каражаттарында айтылып жүрүп атат. Мен кайра какшап айта бербейин. Ачык эле айтсак болобу? Ачык эле айтсак болот, айтып атпайбы? Ошону тажик тарап жазып чыкты. Тажик тарап жазып чыкты. Алардын коюп аткан маселеси контрабанданы токтоткула деп атат. Ал жердеки жолдон аябагандай көп баягындай бир апийим өтөт деп атат. Талаш чыр элдин ортосунда болуп аткан жок. Талаш чыр ошол жолду ким көзөмөлдөйт деген маселеде болуп атат. Бул бир. Экинчиден, рычагтар жөнүндө айтып атасыз. Караңызчы. Грузияда Россияга каршы бир маселе көйдү эле. Парламент жыйналды дагы, көтөрүлүп, ошол Грузиядан келчү бардык товарларга тыюу салуу жөнүндө. Керекпи? Туристтерди ал жака барбай коюу жөнүндө рычагты колдондубу? Колдонду. Украина ошол рычагты колдондубу? Колдонду. Молдова кезинде Россияга каршы саясат жүргүзүп койду эле, винолорун киргизбей койдубу? Киргизбей койду. Кыргыз бүгүн шөмтүрөп, ыйламсырап, алсызданып, атасы келип мындай болуша тургандай болуп, ыйлап отурбастан, ошол анклав болуп турган жерлерди жабыш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергияны жабыш керек, токтотуш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергиянын аркасынан 1,5 миллионго жакын эл электр энергия алып атат. Эгерде биз ошол рычагты колдонуп жаап койгон болсок, ошол 1,5 миллион тажик бийлигин өзү эле ордуна коюп коет. Ошондой парламенттик демократияны кура турган өлкөбүз деп келе атпайбызбы? Анда парламентте Биз деген башка бир мамлекеттерден ушундай зависимостьтан чыгышыбыз керек, карызды төлөш керек. Биргеликте ушундан чыгыш үчүн биз деген ар бир кыргыз патриот болуш керек. Бүгүндөн баштап силерден суранам. Башка мамлекеттин бир киле нерсесин албаңыздар. Сахар, карабалта болсун, печенье, жалават болсун, картошка өзүңүздүкү болсун, эч нерсе башка мамлекеттерден эч нерсе алып жебеңиздер. Өзүбүздүкүн жегенде анан кийин биз кыргыз болобуз. Өзүбүздүн куртту жейли, сармайды жейли, өзүбүздүн нанды жейли, ошондой кылып анан кийин биз күчтүү болобуз. Башка мамлекеттерден ташынып отуруп, биз деген печели болуп калдык. Эркектерибиз эркектей болбой калды. Аялдарыбыз эркектеп кетип атат. Себеби дегенде шунун бардыгы бул заложенный. Бул деген программа. Бизге окшогон элдерди жок кылуу программасынын эмесинде иштеп атабыз. Алар деле билбейт. Наракта бирөө башкарып атат мунун бардыгын. Ошол программага түшүп калганбыз. Биз деген ошого противостояние туруш керек. Средняя Азия мамлекеттеринде эң акыркы мындай ГМО өзгөрүлгөн анан эң акыркы продукциялар менен бизге продукталар чыгап жөнөтөт экен. Кантыдагы печенье бардыгы эң мындай ыргытылып турган бир комбикормго окшогон бир нерселер менен посластитель деп коет, ароматизатор деп коет. Ошол менен жасалып, ушунун бардыгын жеп, биз семирип кетип атабыз, семирип кетип атабыз. Жөндөн эле жегенин мааниси жок, бирок семизсиң. Туруп алып, ушул семиз адамдар кубаттуу болот дечи эле, туруп алып туруп, бир агат мака чапсаң, эмне? Белиң түшүп калат. Ушунун бардыгы ушул жеп ичкенден эле болуп атат. Туугандарым, келиңиздер ошон үчүн өзүбүздүн өндүрүштү колдоо максатында, өзүбүздүн генофондду сактоо максатында жалаң өзүбүздүн өндүрүшкө өтөлү туугандар.